Сиздер BBC Кыргыз кызматынын Сапар телепрограммасын көрүп жатасыздар. Студияда Акчылпон Койчиева, саламатсыздарбы? Сапар телепрограммасынын бул жолку сериясында биз 2011 жылдагы эл аралык негизги окуяларга сереп салып жатабыз. Ал эми 2011 жылы эл аралык аренада араб мамлекеттериндеги элдик толкундоолор үстөмдүк кылды. Бул толкундоолор Тунистен башталып, Египетке, Сирияга, Ливияга чейин жайылды. Жана бул толкундоолордо интернет өзгөчө ролду ойноп, элди мобилизациялоодогу негизги күчкө айланды. Эмесе биздин кезектеги баяндамабыз ушул тууралуу. Жалданган демонстранттар, көз ачыштырган газ жана суу аткычтар. Революциялардын классикалык көрүнүшү. Бирок араб дүйнөсүндөгү көтөрүлүш көчөлөрдө гана эмес, компьютерлер менен мобилдик телефондорду да камтыды. Кибер революциячылардын жаңы мууну өсүп жетилди. Алар твит кылганды, блог жазганды, маалымат жүктөгөндө мыкты өздөштүргөн. Мен мобилдик телефонумдан баарысын жасай алам. Текст, сүрөт жөнөтүп, каалаган видео маалыматты алам. Бул муун гезиттерге, телеберүүгө, сөз эркиндигине 10 жылдар бою мамлекет тарабынан таңууланып келген көзөмөлдү жарып өттү. Эгер Facebook болбогондо, биз аны ойлоп табууга туура келмек. Бирок режимдер соккунун мизин кайтарууда. Алар интернетти тосуп, сайттарды жаап, мобилдик байланыштарды үзүүдө. Майдандын чеги жаңыча чийилүүдө. Интернетке жүктөлгөн маалымат 21-кылымдын жаңы куралы. Март 2011 жыл. Тунис, Рас, Джидр. Ливиянын чек арасында кагылышуулардан качып келген кишилер топтолууда. Ливияда чатак башталгандан бери Туниске 1,5 миллиондон ашуун адам өтүп келди. Бирок Туниске жалаң эле кишилер өтүп жаткан жок. Жашыруун жерде ливиялык көтөрүлүшчүлөр тунистиктерге өтө маанилүү контрабанданы да өткөрүп берүүдө. Компьютерден көрүп турбайсызбы? Мына бул жазуулардын баарысы ливиялыктарга эркиндик талап кылган ураандар. Ысымы Вагди Саид, кибер контрабандачы, ливиялык көтөрүлүшчү жана тиш доктор. Бул клипте Налуттун тургундары Каддафинин символу болгон жашыл китеп монументин кыйратууда. Аскердик аракеттер канчалык маанилүү болсо, маалымат каражаттарындагы иш дагы ошончолук. Керек болсо, андан да маанилүү. Каддафинин режими учурунда интернетке кирүү мүмкүн болгон эмес. Андыктан видеолор менен сүрөттөрдү флешка, сим-карт, мобилдик телефондор аркылуу сыртка алып чыгуу, Ливиядагы көтөрүлүштүн жайылганын сырткы дүйнөгө көрсөтүүнүн жалгыз жолу болгон. Бул революцияны тутандырган алгачкы учкун мындан 100 чакырым аралыкта күйгөн эле. Сиди Бузит, Тунис. Барысы мына ушул көчөдө 2010 жылдын 17 декабрында эртең менен башталган. 26 жаштагы соодагер Мухаммед Буазизи бийликтегилерден катуу жеме угуп, акыйкатсыздыкка кабылганда өзүнө өзү өрт койгон. Бүтүндөй араб дүйнөсүндө революциянын тутанышына түрткү болгон бул окуя сүрөткө же видеого тартылган эмес. Бирок көп өтпөй анын үй бүлөсү көчөгө чыккан соң баарысы өзгөрдү. Мен бул окуяны жеке өзүм видеого тарткам.
Али Буазизи, Учкун, Мухаммед Буазизинин тууганы. Анын өлүмүнөн кийин биринчи каршылык акциясын тартып, интернетке жүктөгөн. Биз бул жакта каршылык билдирип, ачык сүйлөгөндөн коркуу адатыбызды сындырып көрүү үчүн Бен Алинин режими орноткон медиа тыюусун бузуу үчүн келгенбиз. Баарысы ушул жерден башталган. Үй бүлөсүнүн билдирүүсүн элге жеткирүү үчүн Али өзү тарткан видеону интернетке жүктөгөн. Facebook маалыматты таркатуунун бирден бир гана жолу болчу. Башка эч кандай арга жок эле. Бул видеого болуп көрбөгөндөй жооптор жазылды. Жаш жигиттин өзүн өрттөгөнүн элестетип көр. Жумуш жок, долбоорлор жок, заводдор жок. Басынтуу жана жакырчылык азыркы доордун көрүнүшү. Биз укуктарыбызды өз колубуз менен тартып алуубуз керек. Басынтууга жок деш үчүн жигиттер өзүн өзү өрттөшүн күтүп отуралыбы? Бул каршылык акциясы тууралуу маалымат эбегейсиз кеңири таркады. Тунистеги 100 миңдеген телеэкрандарга, компьютер, мобилдик телефондорго көчүрүлдү. Тунис Сиди Бузиттен түндүктү карай 462 километр. Октор угулуп жатабы? Армия Сиди Бузитке кирди. Полициянын машинесин өрттөштү. Али Сайдане, Картанкол, 1968 жылдан бери революциячы. 2007 жылдан бери Facebook'a мүчө. Майса Сайдане, жаңы келген. 2007 жылдан бери Facebook'a мүчө. Али Сайдан менен кызы Майса миңдеген кишилер сыяктуу эле Сиди Бузиттен келген видеону көрүп, каршылык акциясына кошулууну чечишкен. Бул видеолорду токтотуу аракеттерин жасашты. Бирок толук тосуп коюу дээрлик мүмкүн эмес эле. Интернетке жүктөлгөндөн кийин тез эле таркап кетти. 3 мүнөткө жетпей ал миллиондогон кишилерге жетиши ыктымал. Тунисте калктын 23% Facebook'tu колдонот. Бул араб дүйнөсү үчүн жогорку көрсөткүч. 2011 жылы май айында 2 миллион 467 миң 960 колдонуучу. Менин Facebook'тагы барагымды бакчаны карагандай асырайм. Facebook аркылуу Али менен Майса дүйнө жүзү боюнча колдонуучулар менен байланышып, революциянын уруктары эл аралык чектерден аша таркады. Досторум аркылуу египеттик блогерлер менен тааныштым. Жаш египеттиктердин Facebook'ту кандай колдоноорун билүү мен үчүн абдан маанилүү болду. Тунистеги революция туу чокусуна жетип турган маалда Али Facebook аркылуу бир нече египеттиктер менен достошкон. Каир, Египет, Тунистен 2224 километр аралыкта. Кишилер Тунис революциясынын илебин сезишти. Ысымы Бессан Касап, активист. Тахрир аянтында 18 түн өткөрдү. Таңкы тамагы жок. Эл журт режимдин кетишин талап кылат. Бул эң негизги урааныбыз болчу. Египеттин тарыхында мурда мындай уран болуп көргөн эмес. Эл журт режимдин кетишин талап кылат деген 100% тунистиктердин урааны. Бессан өзүнүн саясий көз караштарын интернет аркылуу кеңири чөйрөлөр менен бөлүшө алды. Египет араб дүйнөсүндөгү Facebook эң көп колдонулган өлкө. 2011 жылдын май айында 6 миллион 899 миң 190 колдонуучу. Эгер Facebook жок болгондо, биз аны ойлоп табууга туура келмек. Анткени ал баарлашуу үчүн ачык болгон жалгыз эле тармак. Эл өз оюн билдирүүнүн жолун тапкан соң Египетте ири акция арышала баштады. Мен бул видеону сиздерге бир маалыматты жеткирүү үчүн жасадым. Биз 25 январда Тахрир аянтына барабыз. Мен 25 январда барам. Айтар сөзүм бул: коррупцияга жок, азыркы режимге жок.
Египет 25 январь 2011 жыл. 25 январга карата Facebook'ta 90 000 киши каршылык билдирип чыгабыз деп катталды. 25 январь укмуш. Толтура киши жаңы эле кирип, Тахрирдин жарымын басып турган миңдегендерге кошулду. Нура Шалаби, көз ачыштырган газ. Көздөрүм күйүп жатат. Полиция демонстранттарга таш ыргытып жатат. Бизде курал жок. Алар толук жабдылган. Биз күчтүүбүз, алар алсыз. Тахрир согуш майданына айланды. بيوم 25 يناير 25 январда мен көчөгө чыкпастан офисте калдым. Ысмы Рами Рауф, эшик тоскуч. Facebook'ta 1823 киши менен баарлашат. Twitter'де 28705 жолдоочусу бар. Демонстранттар көчөдө революция жасап жатканда алардын билдирүүсүн кеңири коомчулукка таркатуу зарыл эле. في زمايلنا Менин кесиптештеримдин бир тобу көчөдөгү кишилерден бардык видеолорду чогултуп, бизге алып келип туруу милдетин алды. Биз аларды интернетке жүктөп жаттык. Рами Рауф 10274 твит жөнөткөн. Биз Египеттеги акыркы интернет камсыздоо кызматы жабылганга чейин ары бери жүгүрүп иштей бердик. 27 январда өкмөт байланыштын бардык түрлөрүн жаба баштады. Бирок демонстранттар үнүн сыртка жеткирүүнүн жолун 5000 чакырым алыс аралыктан табышты. Лос-Анджелес, Калифорния. Биз НДПнын 10-12 чакты шумпайын таптык. Бычактар менен куралданышкан. Бул Раминин бизге чалып маалымат берген көптөгөн телефон байланыштарынын бир үлгүсү. Ысымы Джон Скотт Рейлтон, трансмиттер, 5 тилде сүйлөйт. Аудио кызматында 4 миллион оюн. Калифорния университетиндеги чакан кеңсесинен Джон Скотт Рейлтон египеттиктерди интернет менен кайра байланыштыруунун жолун тапты. Ал 25 январдын үндөрү аттуу кызматты түздү. Египеттеги бардык сигналдар буулуп калган шартта ал мурунку эски телефон байланышын колдонду. Биз мурунку телефондору белгилүү кишилерге, чоң апалар, туугандарга чалып, алардан көчөдө жүргөн жаштардын жаңылыктарын алып турууну жолго койдук. Джон Египеттеги туугандарына чалып, маалымат алуучу кишилердин тизмесин түздү. Алардын билдирүүлөрүнүн интернетке чыгарып, Twitterге таркатып турду. Ошентип Египеттеги революциянын мүнөт сайын өнүгүп жатканын дүйнө билип турду. Азыркы учурда Каирде кишилер намазда, азырынча тынч дешүүдө. Андан кийин каршылык акциясы жарылып чыкты. Көчөдө ураандар жаңырды. Көчө толо кишилер мубарак кетсин дешүүдө. Көз ачыштырган газ атылууда. Буларды кайра окуп отуруп да денең дүркүрөйт. Полиция көпүрөнү тосту. Аянтка сан жеткис киши чогулду. Алар баррикадаларды бузуп өтүү аракетинде. Көз ачыштырган газ атылган учурду көрсөткөн тасма. Каир, Египет. Эки күндөн кийин Джон телефон сүйлөшүүлөрүн башкалар да уксун деп интернетке кое баштады. Ушул учурда анын чакан операциясы эбегейсиз көп сандагы угармандарды тейледи. Аудиого 4 миллиондон ашуун киши кирген.
Анан кызматты камсыздаган оператор мага айтмакчы кыйрадың деп айтты. Революция коңшу Ливияга көчкөн соң, Джон 17 февралдын үндөрү аттуу экинчи кызматты негиздеди. Видео кайдан келип жатат? Мисалы, мурункусу медициналык технология клиникасынан келип жаткан, туурабы? Азыр шаар боюнча бардык аймактарда болуп жатат. Снайперлер атууда. Кечээ 20 киши курман болгон, бүгүн 9 киши. Ливияда зомбулук күчөгөн сайын бул кызматты колдонгондордун саны кескин арбыды. Эл аралык коомчулук Мисратанын калкын сактап калышы керек. Бул акылдан адашкан диктатор, кылмышкер Мисратанын калкын кырып коёт. Гуманитардык абал учурда 8000ден ашуун. Are you still there? Can you hear me? It's really very hard. Кыйын, абдан эле кыйын. Мени менен иштеген 2 киши каза болду. Иштөөгө абдан кыйын болуп калды. The best friend of one of my other sources was killed yesterday. So it's difficult. It's really difficult. Египет менен Тунисте элдик күрөш натыйжалуу болду. Эки өлкөдө тең интернет аркылуу уюштурулган зомбулуксуз акциялар 10 жылдар бою козголбой келген авторитардык бийликти кулатты. Каир, Египет. Учурда Египетти убактылуу аскердик кеңеши башкарып турат. Революция учурунда армия нейтралдуулукту сактап турганы менен көтөрүлүш басылгандан кийин деле куугунтуктоолор улантылды. 9 мартта Тахрир аянтында аскерлер 100ден ашуун кишини камакка алышкан. Элдик көтөрүлүш учурунда интернетке оңой кире алган атуулдардын жоон журналисттик тобу пайда болду. Мага бирөөлөр чалып, 9 марттан бери дайынсыз жоголуп кеткен бир чет өлкөлүк киши жөнүндө сурап жатышат. Мона Саиф, атуулдук журналист. Рак илдетин изилдөөчү. Твиттердеги аты Монасош. Демонстранттарга чабуул коюлганы 3 күндөн кийин Мона маалымат алуу үчүн аскердик сотко баратат. Алардын бир тобунун иши аскердик сотто каралыптыр. Бүгүн сот өкүмү чыгышы ыктымал. Социалдык медиа элдин колундагы күчтүү курал болду. Мен азыр мурун тааныбаган кишилерден эле дил каттарды алып жатам. Активисттер камалдыго деп ойлогон кишилердин тизмелерин түзүп интернетке чыгарышкан. Азыркы жаңы революциячыл доордо дагы маалымат алуу дали кыйынга турат. Адвокат чыгып, алардын көбүнө 1-3 жылга дейри абак мөөнөтү берилгенин айтты. Биз ушундай болоорун билип кабатырланып жатканбыз. Аскердик соттун сыртында 12 саат бою туруп, үйүнө кайтып келгенден кийин деле Монанын компьютерде жазачу иши толтура. Мен эртеңки пландарым жөнүндө Твиттерге жазып жатам жана ошондой эле Facebook аркылуу маалымдап эл менен байланышуудамын. Биз накта өнөктүк жүргүзүүнүн үстүнөн иштешибиз керек. Монасош, аны Твиттерден иликтегендердин саны 14330. Мени Твиттерде жолдогон кишилердин баары менен жеке байланыш түздүм. Алар менден соңку маалыматтарды күтүп турушат. Мен кантип бул социалдык медиага аралашып кеткенимди деле билбейм. Бир учурда эле миңдеген адамдар мени ишенимдүү маалымат булагы катары карап күтүп калышты. Кээ бирлери биз Монанын айткандарына ишенебиз деп жазып чыгышты.
Социалдык медианын жардамы менен революция оту бардык араб өлкөлөрүнө таркап кетти. Бирок эң негизгиси социалдык медиа компьютер экранынын алдына отуруп алып, демократияны сүрөгөн атуулдардын жаңы муунун жаратты. Silver Spring, Вашингтондун жанында. اوكي طيب alright اوكي يلا. Исмы Амар Абдулхамид, теги Сириядан. Талдоо барагын алып барат. And Homs, I think, in Orhamad Азыр is a эки жерде, massacre Хомсто жана Урхамматта кыргын болуп жатат. اطلاق نار على المتظاهرين السلميين حمص. Yesterday, Homs was Кече really Хомсто very абдан көп violent. зомбулуктар болду. Хомстун эки тарабында ок атышуулар угулуп жатат. Мен жаңы эле кат даярдап бүттүм. Азыр окуялардын корутундусун ар кандай массалык медиа каражаттарына жөнөтөм. Сирияда революция кандуу окуяга айланды. Нааразылыктар башталганы жүздөгөн адамдар өлтүрүлдү. اطلاق نار على المتظاهرين السلميين. Вашингтондогу студиясында отуруп алып, Амар алдыңкы майданда болуп жаткан соңку кырдаал боюнча маалыматтарды жаңылап турат. Боштондук деп ураан чакырып жатышат. Бул дуумда кечээ болгон окуя. Интернетти жабышкан жок. Бирок нааразылыкка чыккандар өкмөт интернетти өз пайдасына колдонууну көздөгөнү буга себеп болду деп ойлошот. Интернет жерлерде жүрүп жаткан кадимки согуштун бир бөлүгү. Куралы десек болот. Бара-бара бул режим сабак алып, өз элин түбөлүк басмырлоого болбосун түшүнөт. Алар бул сабакты үйрөнгүсү келбей жатат. Бирок биз аларга үйрөтөбүз. Эмесе ушул революциячыл идеялардын интернет аркылуу жайылгандыгы тууралуу баяндамабызды маек менен улантсак, биздин студиясыбызга келген коногубуз жаш активист, блогер Рыспек Арунов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Рыспек, мына жаңы эле баяндамадан көрдүңүз, Египеттеги, Тунистеги революциянын социалдык медиа аркылуу кандай уюшкандыгы тууралуу сюжетти сизге кандай таасир калтырды? Бул видеону көргөндө негизи революциянын кандай жүргөнүн, социалдык түйүндөрдүн кандай чоң таасир эткенин байкадым да. Бул жерде көбүнчөсү жанагы революция болгон убакта бүт эле жерде мисалы өкмөт тараптан интернет түйүндөрүн жаап салганда жанагындай башка жолдорун таап баягы океандын ар жагында болсо да бири-бири менен мындай байланыш түзгөнү бул чоң жетишкендик деп ойлойм да. Мындай байланыштар эми негизинен бүгүнкү буга чейин эгер интернетте биз мындай жөн эле бизге керектүү маалыматтарды алып келсек, бүгүнкү күндө ушундай социалдык түйүндөр аркылуу биз элдерди чогултканы же болбосо алдыда боло турган кандайдыр бир чогулуштарды же болбосо бир кандайдыр бир кандай десем событияларды көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Ушул жерде ушул өңүттө бул социалдык түйүндөр мага чоң таасир эткендей сезилип атат да. Мына 2011-жыл дээрлик башынан аягына чейин эле ушул араб мамлекеттериндеги революцияларды бүт бардык маалымат агенттиктери кабарлап жатты. Ал эми Кыргызстанда кыргыз коомчулугу ушул араб мамлекеттеринде болуп аткан окуяларды кандай кабылдады, кандай кызыгуу болду деп ойлойсуз? Негизинен мен айтсам, мен деле ушул интернет түйүндөрүндө ошол араб жазында жанагы төңкөрүштөр болбоду. Ошол кезден баштап мен дагы жаңы катталдым да, Facebook'та, Twitter'де. Ошондон баштап мага дагы кызыгуу пайда болду да. Эмне үчүн ушундай социалдык түйүндөр аркылуу ушундай чоң эгейсиз,
чогулуштар өтүп, чогулуш эмес, бир гана жанагы мамлекеттик бийликти алмаштырууга шарт түзгөнү мени аябай кызыктырды. Анан Кыргызстанда көпчүлүгүнүн кызыкканы бул көп айтып жүрүшөт көп эксперттер. Эмне үчүн дегенде эң биринчи бизде болбоду бул бийлик алмашуучу. Ошол Кыргызстан кандайдыр бир булар араб мамлекеттерине да чоң таасир этти дегендейчи. Бул жерде дагы айта кетчү нерсе, бизде бийлик алмашкан учурда да бизге дагы ошо социалдык түйүндөрдүн ролу чоң болду да. Эмнеге дегенде бизде дагы ошол эле Египеттегидей, ошол эле Түнүстегидей интернет булактарын, телевидениени көп мындай чындыкты айткандын ордуна бурмалап башка маалыматтарды берип атышты да. Ошол учурда баягы жаштар интернетти жапканга чейин жанагындай видеолорду жүктөп же өзүнүн билдирүүлөрүн ошол эле Facebook, ошол эле Twitterге жазып бири-бири менен мындай маалымат алышып жаткан. Мына ушул араб окуялары берилип аткан учурларда ошо кыргызстандыктар, жаштар Египетте, Тунисте болгон окуялар негизинен интернет аркылуу уюшулуп, Facebook аркылуу уюшулуп аткандыгы тууралуу кабардар беле? Ошол тууралуу түшүнүгү болгонбу? Интернеттин ролу тууралуу ошол учурдагы. Ал интернеттин ролу тууралуу буга чейин деле биздин телеканалдар же болбосо орустардын телеканалдары көптөгөн маалыматтарды берип келди. Ошол эле интернет түйүндөрүнүн чоң роль ойногонун мен биринчи жолу Дело номер гезитинен окугамда, ошол элдерди кантип чогулуш керек, саат канчада кайсы жерден кандай кийиниш керек, мындай орусча айтканда инструктаж берди да. Мисалы, ошол эле митингге чыгып атышканда, элдерди жашаагычу газдар менен атканда, кадимки эле биз ичип жүргөн жана Coca-Cola менен бетин жууп койгон бул көзгө жана жаш агызбаганга чоң жардам берет да. Ошол аркылуу дагы мындай көп маалыматтарды ала алдым да. И мага окшогон эле биздеги жаш активисттер болобу же болбосо ошол эле араб өлкөлөрүндөгү жаш активисттер дагы ушул социалдык түйүндөр аркылуу да көп маалыматтарды алды жана мунун аркасы менен бийлик алмашууга да кандайдыр бир түрткү болду да. Өзүңүз да ушул учурда Facebook'a жаңадан кирген, Twitter'ге да кошулгам деп атасыңар. Ошол учурда араб өлкөлөрүндө болуп аткан окуялар тууралуу маалыматка өзүңүз дагы туш келип аттыңызбы? Ошол Facebook аркылуу мисалы. Мен башында жаңы аларга ошо социалдык түйүндөргө кошулганда башында жакшы түшүнчү эмесмин. Анткени жаңы катталып, анан кийинчерээк могул Сирияда болгон жана Ливияда болгон окуяларды толук кандуу жана социалдык түйүндөрдү түшүнгөндөн кийин мен дагы өзүмдүн оюмду айтканга, ал жерден жазганга, башкалардын оюн башка тилдерде алып, өзүмө кандайдыр бир маалыматтарды алып жаттым да. Жана сюжетте көрсөтүлгөндөй, ошондой эле өзүңүз дагы айтып өткөндөй, бул социалдык медиа аркылуу, интернет аркылуу жанагыдай митингдер, митингге чыгалы, баланча саатта чыгалы деген уюштуруу көрүнүштөр болгондугу тууралуу айтылып отурат. Эми ушул сыяктуу көрүнүш Кыргызстанда болду беле? Мынчалык чоң масштабтагы чогулууларды мен көрө элекмин. Мисалы, 2010-жылы дагы бийлик алмашууда социалдык түйүндөрдүн ролун мен билген жокмун да. Негизи ал кезде мен каттар элек болчумун. Могул 2011-жылдан баштап биле баштадым да. Анан бул мындай кичине чоң масштабдагы чогулууларды айтсак, мисалы жана Ала-Тоо аянтындагы эркиндик монументин алмаштырганда, Манастын монументин алмаштырып жатканда, Twitterде же болбосо ошол эле Facebook'та чоң талкуулар жүргөн да. Кээ бирөө болсо макул болсо, кээ бирөө бир тобу каршы болгон дегендейчи. Ошол учурда көп жаштарды чогулганга, саат канчада кайсы жерден ошол алынар убактысын билип, ошол жерге чогула турган убакыттын жана маалыматтары берилген. Менин оюмча ал жерге көптөгөн жаштар барган. Жана андан башка дагы жакында эле жана Тумар радиосунун диджейин
эмет сабап кетишпеди, сабап кетишти. Ошон өзүнүн үй бүлөсү, достору, туугандары нааразылык акциясын өткөрүп, башкы прокуратуранын жанына да келишкенде митинг өткөргөн. Бул жерде дагы Twitter аркылуу аябай чоң талкуулар жүргөн, көп жаштар барган. Ушул сыяктуу мындай чоң масштабта болбосо дагы мындай өз оюн билдире турган чоң чогулуштар бизде болуп келатат. Келечекте дагы көрөбүз. Эми ошол өзүнчө кандай интернет жалпы бириктирүүчү күчкө айлантып, ушу Кыргызстандагы жаштарды дагы бир багытта жетектеген кандайдыр ушундай учурларда социалдык медианын таасири таркаш үчүн дагы кандай проблемалар бар ушул жолдо, эмне тоскоолдуктар бар деп ойлойсуз? Бизде көп бул түйүндөргө катталгандын көбү бул борбордо да, борбордун жаштары баягы техниканын өнүккөндүгү менен мындай бардык түйүндөрдү билет десек болот. Ал эми Кыргызстандын жана четтериндеги райондордо, кээ бир областтарда ошол эле Facebook, ошол эле Twitter жөнүндө көбүнүн түшүнүгү жок. Ошо жакында болуп өткөн жана жаштар кемп, бар кемп деген азыркы жаштардын мындай тренингдер, чогулуш, жакшы нерселер болуп жатат да. Бүгүн дагы Манас университетинде ошол эле технологиялар өңүтүндө чогулуш өтүп жатат. Ошондой жерлерде баягы Twitterде, Facebook'та өзүн активдүү көрсөткөн жаштардын кээ бир топтору чогулуп алып, жакында эле Ошко барып келишти. Ошол жакта жаштарды Twitterди же болбосо Facebook'ты кандай колдонуш керек, ошол жөнүндө мындай сабак өтүп келди десек болот да. Анан мындай тоскоолдуктары деле билинбейт, бирок жанагындай башаламандык же болбосо бийликке болгон нааразычылык учурунда эгер массалык түрдө чыга турган болсок, жанагындай интернет түйүндөрүн жаап салышы менин оюмча ошол кичине тоскоол жаратат го. Мына араб мамлекеттеринде болгон толкундоолор, ошондой эле мына жакында Орусиядагы демонстрацияны уюштурууда дагы ак ленточка тагынып чыгалы, кайсы площадка чыгабыз деп баарын ушул социалдык медиа аркылуу макулдашып чыгышпады. Ушундан улам интернет бул революциячыл, мындайча айтканда опурталдуу идеяларды таркатуучу булак экен деген түшүнүк калыптанып аткандан кийин, сиздин оюңузча бул Кыргызстандын өзүндө интернет ушундай кооптуу дагы көрүнүштөрдү жаратышы мүмкүн экен деген кабатырлануу барбы, мисалы расмий бийликтер тарабынан? Ошол эле Орусия, ошол эле Казакстанды алсак, митингдер жөнүндө жана ал болуп өткөн ызуучулар жөнүндө дагы көбүнчө жана светтерди өчүрүп баягы сайттарды жаап таштаганда көп маалымат алгысы келди да. Анан ошол эле учурда жана ал уюлдук телефондор аркылуу, Twitter аркылуу көбүн маалымат берип жатышты. Ошол эле Россияда элдердин нааразычылык акциясын жана ал Болотнояда аянтчасында өтөрүн дагы көптөгөн адамдар Facebook аркылуу билишти. Ошолордун жана лайк деп коет, мага жакты деген белгини коюуда бүгүнкү күндө 40 миң кишиден ашып кетти да. Ал эми буларда ооба коопсуздук жаратышы мүмкүн деп алардын бийликтери айтып жатат. Биздин эле мамлекетти алсак, бул жерде менин оюмча коопсуздук деле жаратпайт. Себеби интернет эми бизге жаман жагынан ошол эми бийликтегилер ойлошоттур, ошол элди мобилизациялоо жагы менен терс жагын көрсөтүп жатат депчи. Бирок ошол эле учурда ушул социалдык түйүндөр аркылуу бир гана элди мобилизациялоо эмес, кандайдыр бир аны жеке бизнесте же болбосо өзүнүн кызыкчылыктарын колдогон адамдар дагы колдонсо болот да. Мисалы, эгер бирөөнүн бизнеси бар болсо, ошол тармактар аркылуу кандайдыр бир жарнаманы берсе болот, дагы ошол сыяктуу да. Сизге рахмат. BBC Кыргыз кызматынын Сапар телепрограммасына келип маек куруп берген жаш активист, блогер Рыспек Арунов болду. Ошентип интернет 21-кылымдагы элдик толкундоолорго дагы жаңыча мүнөз берүүдө. Бирок ушундан улам интернетти жайылтуу аракеттери дагы солгундап кетпес бекен деген суроо менен программабызды жыйынтыктайбыз. BBC Кыргыз кызматынын Сапар телепрограммасын алып барган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.